Апабызга бир жакшына уул болочу жигиттер. Апабыз биз менен сыймыктансынчы. Эртеңчи мен силерге бир нерсе айтайын, жигиттер. Аракетчил болгула, ичпегиле, чекпегиле, тырышчак болгула. Жашоо турмушту соонун алып кеткиле. Кайын журтуңарда, алдыңарда кичине авторитетиңер болсун да. Кээ бир балдардын, кээ бир күйөө балдардын кайын журтунун алдында авторитети 0 түшүп кеткен. Не үчүн? Чегет, ичет, үй бүлөсүн бакпайт, кызын карабайт, балдарын карабайт. Анан кайын журтунун алдында авторитет 0. Ошон үчүн жигиттер, силер өзүңөрдүн кадыр баркыңарга кадимкидей баягы кам санагыла, тынчсыздангыла. Кадыр баркты адам сакташ керек. Адамга репутация деген нерсе, кадыр барк деген нерсе керек силерге, как жигитке өзгөчө керек. Кыздардын алдында, мисалы үчүнчү, ичкилик мененчи жигиттер, эч ким жыргап кеткен эмес. Ичкиликке берилип жатып канчалаган миллионерлер бар го. Миллионерлер бомж болуп кеткен. Байлыгын жоготуп алган. Бул дүйнөгө дейт, сен дейт, ыйлап келдиң. Бул ыйлап келдиң, башкалар күлүп тосуп алды дейт. Бул дүйнөдөн сен кетерде күлүп кет, башкалар ыйлап калсын дейт да. Көрү? Пайгамбарыбыз айтат. Бир адам өлгөндө дейт, бүткүл жакшы адам өлгөндө, илимдүү аалым адам, жакшы адам өлгөндө бүткүл аалам ыйлайт экен. Бүткүл аалам ыйлайт экен. Бактар, дарактар, ушу не бар? Деңиздеги балыктар, киттер бүт бар деген ушул жакшы адам өтүп кетти да кайтыш болуп кетти деп ыйлайт экен. Кайгырат экен. А бир залым адам, жаман адам өлгөн кезде бүт бардыгы дем ала түшөт экенде, дарактардагы дем ала түшөт экенде. Бүгүн ушул кайтыш, ушул залым, ушул тиран, ушул зөөкүр кайтыш болду, дүйнөдө бир аз жеңилдей түштү деп бак дарактардагы, деңиздин судун астындагы балыктар, киттер, не болсо ошонун бардыгы кубанат экен да. Эртең биз дагы ошондой адамдардан болбойлу. Биз дагы бул дүйнөдө кичине из калтыралы, жигиттер, из калтыралы. Аял кишилер, мисалы үчүн, из калтырат ансыз делечи. Аял кишилер төрөйт. Кыз төрөп берет, бала төрөп берет, ал артынан из калтырып атат. Аял кишилер. А биз эркектер не кылып из калтырабыз? Жөн эле ары бери басып, ичип, чегип, деп жыргап. Ошон менен акыры бир күн кыйшайып туруп, ошон менен өлүп ана кетебизби?